Акыркы убактарда базарларда азык-түлүктүн айрым түрлөрүнө болгон баанын өсүшү баарыбыз эле тынчсызданып турса керек. Бул боюнча коом арасында ар кандай кептер айтылып, жооп издегендер көп. Кутмандуу кечиңиздер менен назарыңыздарды НТС каналынын түз эфиринде ар тарап көрсөтүүсү, студияда мен Эрнис Байсалбеков. Эмнеге баалар өсүүдө? Мунун башкы себеби эмнеде жана баа саясатын кантип көзөмөлдөйбүз? Бүгүн биз мына ушул суроолорго ушул тармакка тийиштиги бар адистер менен биргеликте жооп издеп көрмөкчүбүз. Анда эмесе бүгүнкү ортого ой салчу тараптарды тааныштыра кетсем. Экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев, экономист Кеңешбек Алимбеков, экономика министрлигинин аймактар боюнча башкы башкармалык жетекчиси Жумалиев Зайнидин, ошондой эле монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин баш кадиси Кабыл Уметов. Урматтуу телекөрүүчүлөр, адаттагыдай бүгүнкү көрсөтүүдө башкы маектин негизинде барыңыздарга суроо салып кетели. Сиздер кандай ойлойсуздар? Азык-түлүктүн баасы жетиштүү көзөмөлдөнүп жатабы? Мына ушул суроого ооба же жок деп жооп берүү үчүн сиздер экранда көрүп турган WhatsApp номери аркылуу өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Анда эмесе албетте жумуштан кийин атайын убакыт таап келгениңиздер үчүн ыраазычылык айтып кетели. Анда эмесе сөз башын ушу базардагы абалдан баштасак да, баарыбызга эле белгилүү болгондой, өзгөчө кум шекер, суу май, un азыктары баалар өсүп жатат. Анан ошол монополияны жөнгө салуу боюнча агенттиктен кепти сизден баштайлы. Бүгүнкү күндө базардагы баага болгон абал кандай? Саламатсыздарбы биринчиден. Эми биздин агенттик өзү айтып тургандай, ошо монополияны жөнгө салуу агенттиги деп аты эле айтып турат. Бул жерде эми бул баалар боюнча антимонополияга ошо биздин өзүбүздүн жеке неме кызматыбыз өзү монополияны жөнгө салуу. Ал эми баалар боюнча бул базар бааларын көзөмөлдөп туруу боюнча мына ушу биздин милдет болуп эсептелинет. Биз болгону монополияга жөнгө салуу агенттиги ар жумада, ар күнү, күн сайын мониторинг, мындайча айтканда сурамжылоо гана жүргүзүп турабыз да. Баалар канчадан болуп атат? Ар бир рынок базарларга барып, Бишкек шаарында 4 чоң базарга же болбосо кичи базарга барып, баалардын ар бир продуктунун, товардын баасын гана сурап турабыз. Сиздин сурооңузга эми акыркы кездерде мына эттин баасы, кум шекердин баасы, мына майдын, өсүмдүк майдын баалары өсүп атат. Муну биз дагы ушу күн сайын чыгып, баягы сурамжылоонун негизинде эмне болуп аткан себептерин бир гана биз сатуучулардан гана билебиз. Эмнеге себеп, мындай эмне көтөрүлүп кетти деп сурамжылоодон гана. Эми ошо сурамжылоонун негизинде биз айта кетсек, мисалы мына эттин баасы акыркы кездерде 400-410 сомго чейин өсүп кетти. 360 сом, 370-80 сом болчу, андан азыр 410 сомго чейин 400. Орточо баасы бүгүнкүгө алганда, орточо баасы эттин баасы кою баасыныкы 385, а эли баягы төмөнкү баа 370-тен жогорку баа 400 сомго деп алыныптыр. Койдун баасы, ал эми уйдун баасы 370 сомдон 410 сомго чейин, анан орточо эсеби 390 болуп атат. Эми бул эмне себептен ушундай болуп кетти деп биз ушундай изилдөө жүргүзгөндө алар ошо сатуучулардын айтышы боюнча азыр бардык карамал Өзбекстанга кирип жатат дейт. Бардык ошол түштүктө болсун, даже бул жерден түндүктөн түштүккө алып кетип атыптыр малдарды, кара малдарды. Биз ойлогонбуз, эт боюнча эле кирип туруп мындай көтөрүлүп кетти десек, жок. Алар айтып атат, ушу түндүктөн малды түштүккө ташып, түштүктөн Өзбекстанга мал боюнча, тирүү мал боюнча кирип, ошол жактан союлуп, баягы Өзбекстанга кирип атканына байланыштуу. Эт тармагы боюнча да азыр алдыда кененирээк кеп калабыз. Ошо азык-түлүктүн негизги жалпы база боюнча сиздер жөн эле мониторинг жүргүзүп коюп турбайсыздарбы? Биз мониторинг сурамжылоо жүргүзөбүз. Бизде бар, бирок мындай мамлекетти көзөмөлгө алуу үчүн мына өткөндө эле баягы вирус болгондо мамлекет көзөмөлгө алынды, жөнгө салынат ошондой. Биздин мамлекеттин ырчак баягы бар. Анда ошо эгерде ошол эле бир эт баасы бир айда 30%, 20%дан мыйзамда өзү ошондой да, ашып түшпөй туруп алса, бүт региондор республика боюнча, анда биз монополияга каршы органы Минэкономго сунуш беребиз, сунуштайбыз. Жөнгө салуу боюнча ушундай сунуш берилет. Минэконом өкмөткө берет, өкмөт токтом киргизет. Кече жакында жанагы ошо вирус болгондо биз 155-чи өкмөттүн токтому деп 90 күнгө мыйзам боюнча 90 күнгө уже көзөмөлгө алуу боюнча өкмөт токтом чыгарат.
ошондо гана биз мыйзамдуу түрдө барып туруп бааларын коюп берип мынчадан сатылыш керек, ал жерде баягы талдоонун негизинде баасын коюп туруп мынчадан сатасың деп гана бааны коюп бере алабыз. Демек, баягы монополияны жөнгө салуу боюнча агенттиктен сунуш түшсө, экономика министрлиги кандай чара көрөт? Албетте, эгерде бул жактан эми булар жөн эле сунуш бере бербейт да, ал жерде баягы мыйзамдын негизинде ал ошол баа бир айдын тегерегинде ошол 20%га өсүп турса, анда ошол местный жергиликтүү орган областтан анан бул жака антимонопольщиктерге келет да. Анан бул жак тарап бизге берет ошол негизинде. Анан кийин экономика министрлиги ушул токтом дайындап, токтом чыгарганга ошол негизинде чара көрөбүз. Анан кийин муну айтып атышпайбы? Баалардын өсүшү 20%дык чекке жеткенде чара көрүлөт депчи. А эгер ошол убакка чейин баягы абал өтө кооптуу болуп кетсе, булардын мүмкүнчүлүгү жетеби абалды жөнгө салып кеткенге? Жок, азыркы айтылып аткан сөздүн баардыгы рыноктук механизм эмес. Бул ошо антимонопольный комитетке, экономика министрлигине мындай милдет кылып жүктөп атат да, силер күчкө салып бааны токтоткула деп. Өсүп атпайбы, силер каякта карап атасыңар. Ушундай да, а бирок бизде эркин экономикада, эркин өндүрүш, эркин баа. Ким каякта кааласа, канчалык баада сатса, ким кардар табылса сата берет деген бизде принцип бар да, мамлекетте. Ушундай мыйзам бар да. А бул антимонопольный комитетте, мини экономикада ал мыйзамды бузалбайт да. Булар ар бир сатылып аткан бир чыка картошка же болбосо 1 килограмм этти ар кайсы жерде барып карап отура албайт да, сен 400төн, сен 500төн сатып атыпсың деп. Анын өзүнүн механизми, рыночный механизм дейт. Мамлекет рынок мезгилинде, тем более биздин Кыргызстандын шартында только финансы жана кредит механизмдери деген бар. Же салык механизми бар. Бизде ошол иштебейт. Ар бир ошо жанагы чоң-чоң чарбалар, чоң-чоң магазиндер, ошолордун эт сата турган, эт сатып ала турган баардыгында деген учет отчетность болуш керек, бухгалтерлик эсеп болуш керек. Анан алардын баасына жараша рентабельность дейт. Өндүрүм ошо тиги ала турган кирешенин проценти болот да, мына айтылып атпайбы 20%. Ошо рентабельность орточо керектүү жерден өткөндөн кийин жогорку деңгээлде салык салынышы керек. Бизде андай салык саясаты жок. Эч качан антимонопольный комитет токтото албайт. Мини экономикада токтото албайт. Себеби мен букамды каалаган баада сатам, Алымбек каалаган баасында өгүзүн сатат, каалаган баасында буудайын сатат. Аны кантип колунан кармап токтото аласыз? Демек, бул тийиштүү мекемелердин укуктук жактан чектелүү дейсизби? Жок. Бул туура эмес, укукта күчкө салуу деп коет муну. Бул рыноктук механизм эмес. А күчкө салып сен бааны токтото албайсың эч качан. Мына пандемия мезгилинде магазиндерге келишти, медициналык жанагы жабдыктар келишти, ошолорго дары-дармектерге баасы көтөрүлүп атат дейт. Анан келет штраф салат. Интересно, штраф салган өзү незаконный уже. Эмне үчүн штраф саласың? Мен каалаган баада сатам. А кардар болсо каалаган баада алып атат. Албаса, пожалуйста, албасаң кой деп коюп коет. Мына ушул принциптин баары бузулуп атат да. Биз баягы кыргызча эле давить эткенге көнүп калганбыз. Эмне экономика каякта карап отурат? Тиги антимонопольный каякта карап отурат? Баанын баары өсүп атпайбы дешип эле кайра баягы кыргызча вариант көтөрөбүз. Чын деле мүмкүнчүлүктөр азбы? Жок, эми андай эми агайдын эми айтып атканы туура эле. Азыр бизде базар экономикасы да. Ошондо базарда анан баа өзү бычылат да. Мисалы үчүн определяет рынок да. Бирок ошонун ичинен бизде жанагы продовольственная безопасность деген бар да. Ошонун ичинде азыркы учурда азыр 25 позиция кирген. Бул баягы биринчи адамдарга керектүү ошол жерде ун бар, ошол жерде май бар, чай бар, ушундай эмелер. Анан көмүр бар, газ бар, бензин бар. Мына ушундай керектүү болгон товарларга чектөө киргизгенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз да бар. Буга мыйзам дагы жол берет да. Мыйзамда жол берет. Жанагы биз айтып аткан 20%дан эгер аша турган болсо, ага жетпесе, анда биз эчтеке чын айтканда
андай башка эмеси жок, жолу жок. 20%ден эгер ашып баратса, анда биз эми кардарлар бул биздин Кыргызстандын жашоочулары. Бирөө сатып алып атат, бирөө сатып атат. Ошол экөөнүн ортосунда болушубуз керек. Ошон үчүн мына бул жердеги антимонополиянын эмесин булардагы жана көзөмөлдөп атабыз деп атышпайбы? Ошол бул сөзсүз түрдө көзөмөлдөнүш керек. Бул силердин эле ошол антимонополиянын эмеси көзөмөлдөбөйт. Муну экономика министрлигин, бизде аймактар аралык башкы башкармалыгын жетектейм мен. Ошол бизде ар бир областта биздин кызматкерлерибиз отурат. Алар дагы мына биз бир жумада бир жолу ошо сайтка чыгарабыз. Атайы баардык анализдерди жасайбыз. Анан жанагы май азыркы учурда bir 5 сом, 6 сомдун тегерегинде өсүү бар. Биз сөзсүз түрдө былтыркы жылдын баасы менен салыштырабыз. Зайнидин айткан туура. Бирок ушул мыйзамдын өзү туура эмес деп атам мен. Силер күчкө салып атасыңар. Ошол мыйзам туура эмес. Ал тескерисинче менин үчүн жана бухгалтерлик эсеп отчет болуш керек деп атам. Ар бир өскөн ошо жана рентабельностуна жараша сверхприбыль дейт. Ошого жараша салык салынат. Ошондо мен кымбат сатууга кызыкчылыгым болбойт. Кымбат сатсам, анда мен кымбат саткандан түшкөн акчамды ар бир бюджетке алып коет экен деп мен кайра ошо бааны антимонопольный койгон баада сатууга аргасыз болом. Муну рыночный механизм дейт. Чыгашаларын баарын чыгарып алыш керек деген сөз. Чыгарып, андан кийин анан өзүмө гана керектүү пайданы алышым керек, андан ашыкка сатпашым керек да. Ашыгын бюджетке алып коюш керек. Бизде ошондой саясат жок. Зайнидин айтып аткан туура, мыйзам бар, бирок ал күчкө салуу дейт. Ал деген сатуучу катары менин укугумду бузуп атат. Мен каалаган баада сатышым керек. Бул эркин экономика деп ошону айтат да. Силер болсо айтып атасыңар, жок, сен онсондон ашырба. Албетте мыйзамдык жагынан эки жакка пикир бар экен. Бул боюнча да азыр мыйзам өзү туура эмес. талкуубузда улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ар тарапта баа саясатын көзөмөлдөө боюнча кеп кылуудабыз. Азыр жарнамалык тыныгуу, андан кийин маегибизди улантабыз. Сиздер ар тарап программасын көрүдөсүздөр. Бүгүн биз азык түлүккө болгон баанын тегерегинде кеп кылуудабыз. Анан кийин мынакей баалар өсүп атат. Бул эми аны тана албайбыз. Анан мунун бирден бир себеби эмне дейсиз? Азыр коомчулук арасында ошо баанын өсүшү боюнча ар кандай кептер айтылып атат да. Негизги себептерин айтсаңыз. Бул негизги себептердин бири жанагы экспорттун күчөшү. Экспорт деген кыргыз экономикасы үчүн абдан пайдалуу. Себебинде өндүрүүчү үчүн экспортко кеткен же болбосо баанын жогору кеткен, өндүргөн продукциянын жогору кеткен абдан пайдалуу. Ошол себептен бунун пайдалуу жактары бар. Экинчиден, экинчи фактор катары айтсак болот, бул деген биз көптөгөн жанагы мисалы үчүн ком шекерди алабыз, же болбосо суу майлар турган болсок импорт. Импорт бизде көбүнчө ушул тармакта көбүрөөк да. Буга доллардын курсунун өсүшү түздөн түз таасирин берет. Ошол себептен жанагы мурдагы алып келинген продукциянын азайып, көлөмү азайгандан кийин суроо талап көбөйгөн сайын ошол баа көтөрүлүп атат. Доллардын курсу түздөн түз таасир берет. Үчүнчү дагы абдан чоң маанилүү фактор бул деген маселе. Элдер коронавирустун экинчи эпидемиясы башталат дегенге көптөр уже запас кылып алып атат продукцияны. Бул дагы өз учурунда ошол баанын көтөрүлүшүнө түздөн түз таасир берет. Ошол негизги факторлор деп эсептейм. Анан кийин дагы бул боюнча дагы кичине жагдайларга токтолобуз. Анан кийин сиз айтып атпайсызбы, бизде ошо укуктук жактан мындай ченем көрсөтөбүз депчи баа саясатын жүргүзүүдө. Анан пандемия учурунда баарыбыз эле көрдүк да, баалар кескин түрдө өсүп кетти, ундар 2 эсе өстү. Ошондо кандай чара көрүп алдыңыздар? Азыр эле менин коллегам айтып кетпедиби? Ошол пандемиянын учурунда жанагы биз айтып аткан 12 түрлүү продукт бар, продукты да. Ошолорго бааны чектөөнү киргизди да. Анан ошентип көзөмөлдөп калдык. Жок, ошондо чектөө болгондо механизмдери кандай, укуктук жактан кандай чара көрүлөт? Жанагындай эле айтылып аткандай, биз анда эми күтүп отурган жокпуз. Мисалы үчүн антимонопольщиктер качан бизге маалымат берет дебей эле баарыбыз жапыр эле ошол жерде
штаб иштеп атты. Азыр деле мына штаб бар. Ошолордун ошол жерде эле баардык информациялар болуп атты да. Мына ун кымбаттап атат, буудай келбей атат, же болбосо келсе аз келип атат. Мына автомобильный вообще эчтеке болбой калды, только эме менен темир жол менен гана келип калды да. Ошол убакта анан жанагындай чектөөлөрдү киргиздик. Кудайга шүгүр, эч кандай бул эме болгон жок. Un такыр калбай калды, же болбосо башка продуктлар калбай калды деген сөздөр да чыгып атты. Бирок биз ошондо мына 2 ай биз күнүгө ошол ар бир жанагы соода түйүндөрүнө, базарлардын жанындагы, базардын ичи бек болсо дагы сыртында бер жагында контейнерлер жана оптовиктер булар сатып атышты да. Ошонун баарын көзөмөлгө алып, ошол жерде мен өзүм мындай абдан бир ыраазы болуп калганым, ушу элдер баарын түшүндү да, ошону түшүнүп, ошо пандемиянын эпкинден улам баалар көтөрүлдү да. Анан кийин ошондо фактылар каттала турган болсо, кандай чара көрүлөт? Жаңы эле айтпадыкпы? Эгерде жанагынтип 20%ке көтөрүлүп кете турган болсо, анда сөзсүз түрдө ошол жанагы списоктун ичинде азыркы учурда мурун 12 позиция бар болсо, азыр 25 позицияга чейин көбөйттүк да. Дагы эгерде экинчи волна болуп, эми ал болбой эле койсун. Эгер кокус болуп кете турган болсо, жанагы азыр агай айтпадыбы? Бардык магазиндерден элдер майды дагы, чайды дагы, кумшекерди дагы сатып алып атышат депчи. Ошондой болбош үчүн жанагы эмени киргизсе болот да. Анан мен бир нерсени айтып коеюн. Бул жерде бир эле биз ошол баягы экспортко жиберип, анан ошол жерден баа өстүрүп атат деген эми анча-мынча эмерек да. Бул жерде ошол эле кантты, кумшекерибизди биз өзүбүз мына 2 жыл мурун, 1 жыл мурун 100 000 тоннага чейин чыгарганга жетиштик да. Өзүбүз. Биздин потребность Кыргызстанда 120 000 тоннанын тегерегинде. Ошонун бир 20-30 000 гана биз импорттоп аттык. Калган 90 000 тоннанын тегерегинде бул Кайындык кант заводу, анан берки Кошой заводу дагы ишке кирилген. Ошол 2 заводдун баягы эме базасында кумшекерди кайра иштетип биз мына Кызылчанын эмесин көбөйткөнбүз да. Анан кийин баалардын өсүшү боюнча доллардын наркынын өсүшүнө байландырып келет да. Бул канчалык негиздүү? Албетте, биз 70-80%ке чейин продукцияны ички рынокко ошо сырттан ташып келчүбүз. Сыртта баалар кандай болсо, сыртта кандай кризис болсо, ошонун баардыгы Кыргызстанга сөзсүз тиешелүү болот. Алымбек эң эле туура айтты. Доллар деп карап отурбай, мына Зайниден азыр эң сонун мисал келтирди кант боюнча. Биз ички өзүбүздүн рынокту, өзүбүздүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылыш үчүн ички продукцияны көбүрөөк өндүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Ошонун баардыгын биз ички рынокто толтурууга аракет кылышыбыз керек. Анан дагы бир момент бар. Бизде мамлекеттик резерв деп коет. Илгери Союздун убагында ошо резервтердин баардыгы энный жыл деп коелу, 5 жыл, 10 жыл аргандай май, эт, жанагы консерва, un, буудай ушулар сакталып турчу да такай. Анан ошону эсимде баалар көтөрүлүп кетсе бирөө айтат, чоң эле кызматтагы ушу мамлекет башында отурган. Баалардын баасын ылдый түшүрүш үчүн баягы резерв түшүрөлү деп. Андай эмес. Ал резерв мына бүгүнкү күнгө тиешелүү да. Ана бүгүнкү күнү эсибичилде чоң кризис болуп атат. Кризис бул ооруга байланыштуу. Чегаранын баары жабылды. Экспорт, импорт токтоду. Эмне кылыш керек? Ана ошондо жанагы мамлекеттик резерв сыртка чыгат, элге сатылат. Бизде ошо резерв бул суроону бизге эмес, төртөөбүзгө эмес. Бул суроону премьер-министрдин аппараты менен жана өзгөчө кырдаал министрлигине бериш керек. Ушул барбы же жокпу? Ушул механизм иштеп атабы же жокпу деп. Ана мына жетишпей аткан, туура эле айтты, экспортко кетип атат, эл сатып алып, тезирээк суроо талап көбөйгөн сайын товардын баасы кымбаттай берет. Бул өтө базардын өзүнүн немеси, закону да. Ушул мезгилде жанагы резервтер бизге өтө керек болот. Бирок пандемия учурунда бүгүнкү күндө унутулуп калган резерв фонддун баягы айыры ачылып калды да. Ишке даяр эмес экени көрүндү. Вот именно ушул да, ушул эң чоң проблема. Анан бүгүнкү күнү мына азыркы баа көтөрүлүп аткан мезгилде
азыркы күз мезгилинде мына азык түлүктөрдөн баары тең арзандап, азыр баягы жетишип турган мезгилде мамлекеттин негизги жумушу экинчи толкунга, үчүнчү толкунга карата ошо резервди азыр топтоп коюш керек. Андан кийин барып, андан кийин антимонополия, андан кийин Министерство экономиканы сураш керек. Биз баягы тиги эменин ото чөптүн эле башын жууп атабыз. Фактически тамыры түбүндө, себеби түбүндө калып калып атат. Албетте, ошо пандемиянын экинчи толкунуна даярдык тууралуу да азыр кененирээк кеп калабыз. Анан кийин жана айыл чаба ишкерлердин эркиндиги тууралуу айтпадыбы? Мен бааны кандай койсом ошондой коем депчи. Бул баанын коюшунда албетте бажы төлөмдөрү, салык, ижара, ушул өңдүү баягы төлөмдөр кирет. Анан ушул мамлекеттин ушул пандемиядан кийинки аракети кандай болуш керек ишкерлерди колдоо жаатында? Мүмкүн ошо ишкерлерди ушул жаатында жакшылап колдоп койсо, баа саясатына таасир этеттир. Бул түзөн-түз таасир берет. Себебинде ишкерлерге канчалык колдосо, ошончолук жеңил боло турган болсо, алардын жанагы экономикалык кубаттуулугу өсө турган болсо, өндүрүмдүүлүгү жогоруласа, өндүрүп аткан продукциясынын өндүрүмдүүлүгү жогорулаш керек. Ошондо баа түшөт. Эгерде бизде азыркы учурдагы өкмөттүн бир топ аракеттери бар, жанагы келген кредиттерден биздин ишкерлерге берип, аларга пандемия болгондо абдан кыйналып калган жүгүртүүчүлүк каражаттарын жок болгондорго ошолор колдоп атат. Эгерде дагы колдой турган болсо, мүмкүнчүлүктөр түзүп, жанагыдай кубаттуулугун экономикалык негизги каражаттарын акча сала турган болсо, анда бир топ жеңилдик болот деп ойлойм. И кийинки баа саясатына түзөн-түз таасир берет. Канчалык көп өндүрүлсө, продукция өндүрүлө турган болсо, ошончолук баа төмөндөйт. Эгерде конкуренция болбосо, механизм катары эң эле негизги конкуренция болбой турган болсо, өндүрүшчүлөрдүн арасында эч качан баа өзүнчө өзү түшпөйт. Мисалы үчүн карап көрүңүздөр, жаңы жылдын астында продукцияга абдан суроо талап көбөйгөн сайын ишкерлер бир аз баарын көтөрүп алат. Анан кийин өз алдынча түшпөйт ал. Ал качан гана конкуренциянын негизинде болгондо гана өзүнүн калыбына кирет. Бул экономикада өзүнүн механизми бар, ал жөнүндө эффект маховика деп коет. Анан дагы бир кошумча, ошо антимонополия комитетке мүмкүнчүлүк бериш керек, жанагы налогту кийригенге. Күч менен тиги штраф салбай, тескерисинче налог кийриш керек. Жанагы сверхприбыль дейт, бааны өтө эле өзү каалагандай кылып көтөрүп сатып, өзү каалаганчалык пайда таап, жогорку деңгээлде кеткен адамдарды мына себестоимостун, стоимостун баары мына эсептешет, мониторинг жүргүзөт, туурабы? Ошого жараша анан кийин салыкты көтөрүп койгонго мүмкүнчүлүк бериш керек. Бул оперативдүү болуш керек. Аны күтүп отурбаш керек. Ошол эле мини экономикадагы ушул кырдаалды жөнгө салууга, салыктарды өйдө төмөн кылууга оперативдүү мүмкүнчүлүк алыш керек да. Анан бизде баягы кыргызчылык кылып эле мен тууганыкын азайтайын, анан тиги мен душманыкын көбөйтүп коеюн деген бир жактары бар. Мына ошону унутуш керек да биз. Эгер эл үчүн деп иштей турган болсок, мамлекет үчүн деп иштей турган болсок, ошо механизмдин баардыгы тең жалпы элге иштеш керек. Анан дагы бир маселе, жана баа көтөргөн эмес, жана продукция өндүргөндөрдүн чыгымдарын ичинен эгер жарды жалчыларга, көп балалуу үй бүлөлөргө, жарым-жартылуу үй бүлөлөргө, жетимдерге жардамга кете тургандарын салыктан бошотуп коюш керек, мисалы да. Ошолорду чыгарып коюш керек. Мына муну дагы жардам деп айтат. Бизде ошондой механизмдер дээрлик иштебейт да. Негизинен эле ошо көзөмөл механизмдери кандай сиздерде? Бизде көзөмөл механизм азыркыдай эле айтып өткөндөй жок. Эми кечээ мисалы үчүн ошо пандемияда, коронавируста агай айтып аткандай, биздин эл картошкасын, этин, баардыгын, унун сатып атат да. Анан баардыгы жанагындай алып алышып, ушундай биз өзүбүз ошол жерде жүрдүк. Эми адамдар, соодагерлер ушундай экен, дароо эле баардыгын адамдар ушундай талап алып атканда, бааны резко көтөрүп, дароо көтөрүп коюшат экен. Баягы эми бул жогору баада пайда көрүп алайын деген максатта. Ошол маалда кандай кылыш керек? Агайдын бир жагы эми илим тарабынан айтып атат, бирок факт, практика тарабында ошондой болуп калып атат. Ошондой болгон убакта эл кимге кайрылат? Өкмөт эмне кылып атат дейт да. Ошондой өкмөт, ошондой биздин механизм ошол убакта жанагындай механизмин киргизебиз. Токтом чыккандан кийин антимонополный орган менен каржы полициясы и башка территориалдык администрациялар чогуу жүрүп биз жанагы штрафтарын ошондон гана сала алабыз. Ооздуктап ошо бааны коюп бергенден кийин ошону ошол баада сатып аласыңар деп биз жүрдүк го. 90 күн жүрдүк. Күнү түнү ошол жерде иштедик. Штрафтар салынды. Эми агай айтмакчы штраф салган деп атат.
ол ушу болбойт деп. Ал турмуш сиз айткандай баягы илим тарабынан болбой калып атат да бизде. Эми бул жерде бир нерсе бар да. Күнделік тәжірибе. Базар Ооба. Эми мен бул иниме кичине бир эмесин мындай комментарий кылып коеюн деп атам да. Ал мамлекеттин ою ал бирөөдөн штраф алып анан ошо бюджетти толтурайын деген ой эмес. Ал ошо бир чарада ошол убакта бааны көтөрүп жибербесин, элдин баарына жетсин. Биз мына ошол жана пандемиянын учурунда штабта күнүгө биз ар бир шаар, ар бир райондун остатоктарын алып аттык. Кайсы жерде канча un бар, канча башка сахар бар, же болбосо теге суу май бар, же жокпу, же дагы кайсы товарлар жетпей атат деген мени мына күнүгө биз мониторинг жасап аттык да. А мен агайдын бир эмесине жана сурооңузга дагы сиздин сурооңузга бир кошумча коюшуп коеюн деп атам да. Жана азыркы ишкерлерге мына быйыл 14 миллиард сом кредит, бул льготный кредит бөлүнүп атат да. Мына азыркы учурда бир 2 миллиарддын тегерегинде бир 900 мен азыр мындай эметкенде где-то 1000ге жакын кардарлар ошол кредитти уже алышты. Андан тышкары бизде айыл чарба кредит бар. Бул бир жылда бир 6,5-7 миллиардга чейин сом ошо айыл чарбасын өнүк тиги дыйкан чарбаларга бериле турган кредит. Бул мына былтыр ФСК 7 деп программа бүттү, быйылкысы ФСК 8. Бул 8-чи жолку ошо кредит. Мындай баягы колдоо иретинде биз азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз, ошону элдерге жеткирип атабыз. Мына жакында эле бардык 7 дубандын ишкерлерин, ошол жетекчилерин, райондун жетекчилерин онлайн режиминде ошо конференциядагы өткөрүп, ошо жерде айтып берип атабыз. Мына ар бир ишкерге жеткиргиле, ар бир тиги дыйкан чарбасына жеткиргиле. Мына азыр эгерде ушундай льготный кредиттер бар, эгерде каалоочулар болсо алганга азыр мүмкүнчүлүк дагы бар, каражат дагы бар. Албетте ошо баа саясатында бир таңкысыкка жол бербеш үчүн мамлекетте өзүнүн деңгээлинде чара көрүш керек эле. Оюндун төркүнү мамлекеттик өндүрүштөр да. Бизде азыр мамлекет ошо ишкерлердин эле көзүн карап калгандай да. Ишкерлер иштеп атышат, иштегендердин баягы ачкан заводдорун барып баягы лента кырып атышат дегенде, эгер мамлекеттик өндүрүштөр көп болсо, ошо азык-түлүк жагы да бир нукка салынат беле. Эми Сайын айтып атпайбы, мынча бердик, анча бердик, 6,5 миллиард бердик деп. Мен өзүм деле ошо айыл чарбасын деле жакшы түшүнөм, кредиттерди деле жакшы түшүнөм. 450 миң жеке майда чарба бар. 450 миң. Ошо 6,5 миллиардты бөлүп көргүлөчү, 6 сомдон да тийбей калат. Ашып кетсе ошолордун 20%, 10% алса да албаса жок. Бул деген чоң проблема. Ал проблема. Бердик деген сөз жакшы, 6,5 миллиард десе ооз толуп калат. Укмуш көп берип атат. А фактически албай калгандар канча? Мына кечээ эле ушундай бир тегерек столдо отуруп сөз болду. Информация жетпей атат дейт, ошолор айтат. Кредит ала тургандар айтат. Биз ким канча акча кайсы процент менен каяктан таратып атат, ошол биз билбей калып атабыз. Анан эле бердик дейт, бергени каяктан экенин билбей калып атабыз дейт. Бул маселеде чоң проблема. Анан эң туура маселе бул. Действительно, пандемия болобу, пандемия болбойбу, биздин ички рынок деген өзүбүздүн продукцияга толуп туруш керек да. Ошол продукция менен Алымбек эң туура айтты. Бирине бири конкуренция болуп, биринен бири талашып, баасын арзандатып, сапатын күчөтүп, меники жакшы, меникини алдым деген деңгээлге жеткириш керек. Атаандаштыкты күчөтүп. Атаандаштыкты күчөтүп. Бул мамлекеттин эң биринчи негизги милдети. Биздин мамлекет ушул милдетин аткардыбы, жокпу, ошону коюш керек да маселени. Ошон үчүн бул жерде мен жана айтып кеттим, өзгөчө кырдаал министрлиги, премьер-министрдин аппараты өзү баш болуп, ошолор жооп бериш керек бул маселеге. Анан кийин тигинтип атабыз, 3 больница курдук, 4 больница курдук дейт. Чындыгында мына күн сайын продукциянын баасы көтөрүлүп атат. Ар ким сезип атабыз. 1000 сом алып чыксаң, уже ага ашып кетсе, бир пакет бирдеме келет, болбосо келбейт. Мына ушуга чейин жетип калдык. Жарым жарты үй бүлөлөр эмне болот, жумушсуздар эмне болот.
Россиядан қайтып келіп жатқандар емне болады. Көкбашты көтеріп тіге көшелерде жұмыс істеп жүргендер емне болады. Мына ошолордун проблемасы ушул кайра келейт. Албетте кечиресиз сөзүңүз оозуңузда, бул боюнча да улантабыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер ар тарап программасын көрүүдөсүздөр. Бүгүн биз азык түлүккө болгон баанын кымбатташы боюнча талкуу уюштуруп атабыз. Азыр жарнамалык тынуу, андан кийин маегибизди улантабыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер ар тарап программасын көрүүдөсүздөр. Бүгүн биз азык түлүккө болгон баанын тегерегинде кеп кылып атабыз. Андан кийин буга чейин көп нерселер айтылды. Ошо баанын бирден бир өсүшү баягы экспортко, бул албетте долларга негизделген деп атпайлы. Анан кийин улуттук банк ушу доллар кымбаттаган сайын интервенция кылат. Анан бул бир гана ушу сомдун кунун кармап туруш үчүнбү, же ушу бааларга дагы таасирин этүүчү жагдайлар барбы? Өзү негизинен экспорттук, импорттук операцияларга түздөн-түз таасирин тийгизет. Ошол себептен жанагы бүтүндөй рыноктогу ишкерлерге, сатуучуларга, сатып алуучуларга бирдей мамиле кылыш үчүн ушундай бааны курсту сомдун курсун бирдей карап туруш керек да. Өтө резкий скачок болбош керек. Ошол себептен валютный интервенция жасалат. Бирок ошого карабай кайра эле 80 тегеренип турат. Эмне себептен? Себеби биздин негизги экспорттук, импорттук операциялары бүт Россия, Казакстан менен түздөн-түз байланышкан. Эгерде Россиядагы рубльдун курсу түшө турган болсо, ошого привязка кылган бизге дагы түшө берет бара-бара. Ошол себептен канчалык Россиядагы азыр рубль, даже рубльдун курсу сомдун курсуна да түшүп кетти. Ошол себептен улам интервенция алган сайын биздеги жанагы импорттап келүүчү продукциялардын бүт доллар менен келет да. ГСМ бүтүндөй келет, ошонун менен чыгып кетет да. Көлөмүнө жашып чыгып кетет долларда. Ошол себептен жанагы 80 тегерен туруп атат. Бул түздөн-түз таасирин тийгизет. Анан кийин мына жарнаманын учурунда сизге эле маалым болгондой, азыркы баарыбызды ойлондурган көмүр, ошол эле азык түлүктүн суу май, буудай азыктары да кымбат болгону айтылууда да. Анан ушу көмүр жаатын айта кетсеңиз, баанын көзөмөлдөнүшү боюнча. Көмүр жааты боюнча айта кетсек, биз жанагы Евроэкономикалык союзга кирерден мурда биздин укугубуз бар эле. Азыркы мынау табигый монополия деп өзүбүздүн мыйзам бар эле. Анан уруксат берилген монополисттер деген мыйзамыбыз бар болчу. Ал уруксат берилген монополисттер жоюлуп, союзга киргенден кийин ишкерлер өз алдынча азыр бааларын өзү коюп иштеп калган. Мурда көмүрдүн баасын ошо кара кечеде биздин өзүбүздүн көмүрдүн 4-5 чоң крупный ири ишканалардын бааларын коет элек. Биз баасын коюп эсептеп көзөмөлдөп турат элек. Азыр өздөрү баасын коет. Эми азыр негизинен бул кара кечеден көмүр ташылып атыптыр. Бирок былтыркы эле баада биз мына акыркы алганда, кечээки эле бааларды алганда төмөнкү баасы 3500-3600 деп турат, өзү биздин баалар. Ал эми импорттук жана азыр көбүнчө азыр токтоп калгандан бери импорт Казакстандан келип атпай көмүрлөр. Аларды фирмалар менен сүйлөшсөк, азыр ошо договорлорду түзүп бардыгы алып келүүгө даяр экен, бирок алар чындап импорт киргенде ал кымбат баада келет да. Ал жерде жол транспорт расход бардыгы ошондой болуп көтөрүшү ыктымал. Бирок азыркы күндө баа 3800-4000 чейин баа болуп атыптыр. Бирок өтө деле азыр өзгөрүү болгон жок, бирок көтөрүп кетиши ыктымал деген мындай немелер бар, күмөндөр бар. Баалар болгон сиздердин аракетте. Мен кошуп коеюн, ал кара кечедеги жана баанын азыркы учурда бир 200-300 сомго өйдө болуп кеткен себеби өзүңөр билесиңер, өткөндө жана жер көчкү болуп ошондо жол жаап калбадыбы? Ошондо булар эмени тиги аркы Актала району менен 350 километрге дагы көбөйүп калды да. Мына кече күнү ал жол ачылды. Мына бүгүн эле биз сүйлөштүк Кыргыз көмүрдүн жетекчилери менен тиги башка мамлекеттик органдар менен. Азыр болсо бир күндө бир 100-150 машина көмүр чыга баштады. Берки эле дыйканга, кара кече дыйкан жолу ачылды да. Анан жакында көтөрүлүп кетет деген андай бизде божомол жок. Анткени биздеги азыркы көмүрдү биз 2.300.000 тоннаны биз Кыргызстан өзүбүз казып алабыз да. Бул 5 жыл мурун бул 1.800.000 тоннанын тегереги болчу. То есть биз жылына бир 150.000, 200.000 тегерегинде
биз көбөйтүп атабыз ошо казып алганды көмүрдү. Демек кепилдик бар, баалар өспөйт дегенге. Кепилдик болот. Анан экинчиден биз азыр ошону караштырып атабыз. Кокус эми бизде бир агай көп сөз айтып атпайбы эме деп, кыргызчылык кылып атабыз деп. Демек бул таңкыстуу убактылуу эле. Кечирип коюңуз. Бир кар жаагандан кийин анан мына азыркы учурда баарыбыз эле ала берсек болот көмүрдү барып. Бирок ала элек. Бирок эч ким албайт да. Бир кар жаагандан кийин анан кийин ошондо жанагынтип бир ажиотаж болуп, көмүр жетпей, анан ошондо чыгабыз да. Ошого чейин биз алып алышыбыз керек. Мына азыркы учурда 3,5 ал средний ценасын айтып атасыңар. Тиги нарында, берки балыкчыда андан да арзан 2,5-3 тегереги болуп атат. Албетте бизге берилген убакыт дагы чектелүү, анан кийин суроолор көп дегендей биз айтып атпайбызбы, ошо азык-түлүк жагынан импортко ыктаган өлкөбүз депчи. Анан кийин бизде ошо азык-түлүктүн басымдуу бөлүгү ошол эле Россия, Казакстандан келет. Анан биз ошо Евразия экономикалык биримдигине кирдик да. Анан ушул жагы ошо азык-түлүк баасына бир пайдасы тийдиби? Албетте тийүүгө тийиш болчу. Тилекке каршы Евразия экономикалык биримдиги эле эмес, жаңадан түптөлүп келаткан. Европа Союзу дагы бирине бири катышпай, Шенгенский жанагы договорлор ишке ашпай баары тең бирине бири нааразы болуп аткан мезгил. Оору деген оору катуу экен бул өзү. Заман ушундай болуп калды, ар бир өлкө өз жанын өзү карап, өз жанын өзү багып калды. Америка керек болсо өзүбүзгө эч кимди кийрибейм, өзгөчө мусулмандарды кийрибейм деп да кыйкырып өкүрүп чыкты. Мына ушундай мезгилде Евразиялыктын иштеши колдон келишинче аракет кылып атышат, бирок жада калса биз өзүбүздүн мигранттарды Москвадан, Россиядан ушул жака алып келе албай атабыз, продукцияны кой. Продукциялар Казакстанда өзүнүн проблемасы бар, алар чечкисе келет. Россия өзүнүн ички проблемасын чечкисе келет. Анысына дүйнөлүк тенденция ушундай болуп калды. Бүт бардык өлкөлөр, чет өлкөлөр, өзгөчө Батыш менен Америка, бүт бардыгы Россияны апалчыл издеп коет. Тегеректе ошону Россияны жоготуш керек деп калды. Ошол мезгилде Евразиялыктын албетте тиги мындай эмеси күчү, эффектүүлүгү начарлай түшөт. Анысына пандемия бүт бардык границаны жапкандан кийин ал жөнүндө сөз кылып да кереги жок. Тескерисинче эми колдон келсе медициналык жактан жардам беребиз деп атат. Россия жанагы эмесин вакцинасын беребиз деп атат. Казакстан Кудайга шүгүр буудайын берип атат. Границадан жаманбы жакшыбы балдарыбызды өткөрүп атат. Ошого эле сүйүнүп атабыз. Таптакыр эле границасын жапсак эмне калат? Ошон үчүн биз эч качан өзүбүздүн кызыкчылыкты жогору коюп, бөлөк өлкөлөрдүкүн төмөн кылбашыбыз керек. Аларды жөнүндө да ойлош керек. Алар эмне себептен жаап атат, муну да ойлонуш керек. Ошон үчүн эми Евразиялыктын өзүнүн биз үчүн пайдасы болууга тийиш болчу, бирок тилекке каршы биз ошону пайдалана албай атабыз. Биздин продукциялар ошо дүйнөлүк стандартка жооп бербейт. Же болбосо жана биздин чарбалар эмне үчүн сата албай атат? Ошол эле Казакстанга, Россияга өздөрүнүн продукциясын. Себеби алдын ала алар договор түзүш керек болчу. Алдын ала 3-5 жылга чейин договор түзүп, андан кийин баасын коюшуп, анан өздөрү келип алып кеткидей кылыш керек болчу. Антпей эле бизде машинеге салып алып эле границага жетип барат эле, ар өтөлбөй калса эле тиги президент күнөөлүү болуп калат. Ошо кантип болсун? Мисалы үчүн ошол эле Россия, Казакстан бизге азык-түлүк экспорттоодо кандайдыр бир артыкчылык бериш керек эле да. Эми артыкчылык эмес, бизде жалпы бирдей мыйзам болуш керек да. 5 республиканын ичинде. Ошо биз 5 республиканын ичинде бирдей мыйзам, бирдей иштеш керек. Бирок 5 республиканын ичинде тең 5 деңгээлдеги коррупция бар. 5 деңгээлдеги бирин-бири укпаган структуралар бар. 5 деңгээлдеги ар кандай закондор бар. Ошонун баары 24-25 жылга чейин мындай иштелип чыгыш керек болчу да жалпы. Регламент. Ошонун баардыгы иштелип толук чыга элек. Ал иштелип чыккандан кийин ал баягы машинени жаңадан айдаганда обкатка кыласың го. Бул Евразиялыкта эле ошондой обкаткадан өтүш керек. Бизде баягы кире калсак эле баары майгөл сүткөл болот дегенден алыс болуш керек да. Бул биринчиден эң чоң саясий маселе, экинчиден эң чоң коопсуздук маселеси, анан үчүнчүдөн барабан экономикалык маселе. Ушуну туура түшүнүш керек да. Анан кийин ушул сөзүбүздүн аягында эт азыктардын кымбатташы боюнча да айта кетели да, мындай экспорт көйдү деп атпайлыбы? Анан кийин бизден нааразы болуп атышат. Анан бул экспорттун көлөмү өскөнү бизге пайдабы? Өзү айыл чарба тармагы бул чыгын өзү акталган тармак катары эсептелинет. Ошол себептен эгерде экспорт көтөрүлүп, малдын баасы көтөрүлүп атса, бул өндүрүштөр үчүн пайда.
А бирок ички рынокто жанагыдай кылып элге туура жеткиликтүү баада сатыш үчүн анда башкача ага айткан механизмди пайдаланыш керек. Экинчиден, бул турган болсо мамлекеттик жанагы сатып алуу бар да, ошол аркылуу сатып, өздөрү союп, анан эгер баа кое турган болсо, орточо баа кое турган болсо, ошого бардыгы ориентир алмак. Же отурсам муниципалдык ишканалар болуш керек, ошондой. Ошолор иштеп, ошолор аркылуу сатып алып, ошолор бааны кое турган болсо, жанагы ишкерлердин бардыгы баага ошого ориентир алмак. Ошондо анан конкуренция болуп, же болсо атаандаштык болуп, бир баа турукташпак да, элге пайда болмок. Анда болбош сайын, өскөн сайын эл жабыркайт. Эл кыйналат баягы. Бирок айрым учурларда айтып келишет, ушу доллар 45 сом убагында деле эт ошол бааны болчу, азыр деле ошол баа болуп атат. Эми кандайчы? Сиз өзүңүз эле ушул жерде эле жашайсыз да, же башка жактан мамлекеттен келдиңизби? Мисалы да, мен мына сизге дагы суроо да ошол. 2 жыл мурун 240 сом болчу средний баа. Былтыр 340 сом болду. 323. Ну, примерно айтып атам да мындай средний баасы. Мына быйыл 360 сомдун тегерегинде болуп атат. Анан каяктан эле ушундай сөздөрдү таап алабыз, мен кээде түшүнбөй калам. Кечирип койгула. Мына мен бүгүн эле дагы бир журналист менен сүйлөшүп чыктым. Ага дейт, суу май 20 сомго көтөрүлүп кетиптир. Мен бардык таблицанын баарын алып чыгып көргөзүп бердим. Канча экен десем, 6 сом турбайбы средний баасы. Мына бул Караколдо, бул жанагы Ошто, Баткенде, Лейлекте, Нарында бүт жердин баасын көргөздүм да. Анан силер кечирип койгулачы, мен бир нерсени айтып коеюн. Ошол бир эле жаман жагын эле биз мындай көбүрөөк басым жасайбыз да. Эмне үчүн ошондой болдук, мен түшүнбөйм көп. 6 сомго кымбаттап аткан нерсени биз азыр 20 сомго кымбаттап атат деп бүт жерге айтып атат. Кечиресиздер, бизге бөлүнгөн убактагы соңуна чыгып баратат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз азык түлүккө болгон баанын тегерегинде адистердин оюн ортого салдык. Жана көрсөтүүбүздүн башына суроо салып өттүк элек, жалпы телекөрүүчүлөргө. Азык түлүктүн баасы жетиштүү көздөмөлдөнүп жатабы деп суроо салганбыз. Ооба дегендердин саны 14 экен, ал эми жок дегендердин саны 155. Бүгүнкү талкууга экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев, экономист Кеңешбек Алимбеков жана ошондой эле экономика министринин аймактар боюнча башкы башкарманын жетекчиси Зайнидин Жумалиев, монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттигинин баш кадиси Кабыл Уметов катышты. Көрсөтүүнү мен Эрнис Байсалбеков алып бардым. Кечиңиздер кууна кылансын.